Кыргыз тил сабагын баштайбыз. Бүгүнкү темабыз баш жана кичине тамгалар. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты баш жана кичине тамгалар боюнча түшүнүк аласыңар. Логикалык ой жүгүртүүлөрүнөн өнүктүрөсүңөр. Туура жана таза жазууга үйрөнөсүңөр. Адамгерчиликтүү болууга тарбияланасыңар. Анда эмесе балдар, жагымдуу маанай түзүү. Өтүлгөн теманы кайталайбыз. Алфавит деген эмне? Суроолорго жооп беребиз. Алфавитте канча тамга бар? Йоттошкон тамгалар канча? Суроолорго жооп беребиз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы баш жана кичине тамгалар. Балдар, биз силер менен өткөндө кыргыз алфавити жана тамгалардын аталышы деген теманы өткөнбүз. Балдар, силер билесиңер, кыргыз тилинде 36 тамга бар. Ар бир тамга баш жана кичине тамгалардан турат. Бул жерде кызыл өң менен берилип аткан тамгалар, булар кыргыз тилинде гана кездешүүчү тамгалар. Ö, ü жана ың. Ошондой эле ың, ажыратуу белгиси жана ичкертүү белгиси булар баш тамгасы жок тамгалар. Калган тамгалар баш жана, бул жерде да кошумча ый тамгасы бар, мунун да баш тамгасы жок. Ал эми калган тамгалардын бардыгы баш жана кичине тамгалардан турат.
Демек балдар, биз бүгүнкү сабакта баш жана кичине тамгалардын сөздөрдө кездешүүсүн үйрөнөбүз. Баш жана кичине тамгалар, балдар билесиңер, ар бир алфавиттин баш тамгасы жана кичине тамгасы бар дедим. Бул жерде баш тамгалардын жазылышы жана кичине тамгалардын жазылышы туруп жатат. Жакшылап көңүл бурабыз. Баш тамгалар ээлчилүү аттар жана ар бир жаңы сүйлөмдөрдүн биринчи тамгасы болот экен. Демек балдар, адамдын аттары, жер суунун аттары булар ээлчилүү ат болгондуктан дайыма баш тамга менен жазылат экен. Ошондой эле жаңы сүйлөм башталганда сөздүн башында дайыма чоң баш тамгасы турат экен. Ал эми кичинекей тамга баш тамгаларга уланып жазылган тамгалар кичине тамга болот экен. Мынакей бул жерде туруп атат балдар. Баш тамгада чоң Б тамгасы туруп атат, ал эми андан кийинки тамгалардын бардыгы булар кичинекей тамгалар менен жазылып турат. Биринчи көнүгүүгө көңүл бурабыз. Өткөн сабакта Манастын Таласка көчүп келишинин биринчи бөлүгүн окуганбыз. Бүгүн кыргыз тилиңердин 43 бетин ачып, Манастын Таласка көчүп келишинин экинчи бөлүгүн окуп чыгабыз. Кана балдар, китебиздеги Манастын Таласка көчүп келишинин экинчи бөлүгүн окуп чыгабыз. Азаматсыңар, суроолорго жооп беребиз. Манас деген ким? Манас эли менен каяктан келе жаткан? Эмне үчүн? Кошой Манаска эмне деп акыл айтат? Азаматсыңар балдар, суроолорго туура жана так жооп берип жатасыңар. Ошондой эле Манас элине кандай кызмат кылган? Биринчи көнүгүүнү ооз-эки иштейбиз. Экинчи көнүгүү. Тексттеги баш тамгалар менен башталган сөздөрдү дептериңерге жазасыңар. Текстти окуп чыктыңар. Бул жерде адамдын аттары, ар кандай ээлчилүү аттар бул жерде дайыма чоң тамга менен жазылып атат. Ошондой эле жаңы сүйлөмдүн башында дайыма чоң тамга менен, баш тамга менен башталып жатат. Кана карайбыз балдар, кандай сөздөр жазылат экен. Акылман, кошой, алышар, азган тозгон, манасты, кабыланым, эгер, ата журтуңду, ушо, сары өзөңдүн, кең кол, талас, таласты деген сөздөрдүн бардыгы баш тамга менен жазылган экен. Дептерибизге тууралап жазабыз. Азаматсыңар балдар, бүгүнкү сабак түшүнүктүү болдуго деген ойдомун. Үйгө тапшырма 3-чү көнүгүү. Пайдалуу белек, угуу